мындай өзгөрүүнү каалаган адам бул жакшы адам. Заман өзгөрөт, мезгил өзгөрөт, көз караш өзгөрөт, пикир өзгөрөт, ошого жараша жагдайды эске алып, талаптарды эске алып, биз эми ушул тилибиз чыгыптыр, калыптанып калыптыр, ушул бойдон кете берели дебей өзгөргөнүңөр бул жакшы нерсе да. Ушул көп адамдарга өрнөк болуш керек. Бирдеме десең эле айтып калышат го, мен эми катып калыпмын, болушума ошол туура эмес. Айтат го, буга чейинки жашоону өзгөртө албайсың. Ал өттү кетти, бирок мындан кийинкини өзгөртсөң болот деген бир сөз бар да. Ошон үчүн куттуктайм. Бул да чоң эрдик. Себеби мен деле тил үйрөнүп көргөн адаммын. Айылдан келген орусча такыр билбейт элем. Мугалимдин алдында семинарларда орусча сүйлөш мен үчүн абдан кыйын болчу, бирок жаттап келип сүйлөчүмүн да. Ошо тартынбай сүйлөгөн өтө маанилүү. Тил бул практиканы жакшы көрөт. Анан эми тил боюнча айтып калдыңар. Чала кыргыз деген сөз. Билбейм, бирөөгө балки бул катуу тиеттир. Негизи ушинтип адамдын жүрөгүн оорутуп кереги жок. Биринчи түшүнүш керек. Жөн эле антип калган жок да, талим тарбиясы ошондой болду. Англисче background деп коет. Чоңойгон чөйрөсү, көз ачып көргөн чөйрөсү ошо болду. Анан багыт берген кишилер да, балада күнөө жок. Ошо багыт берген кишилер. Мисалы мен кече Чуңкурчак жака балдарымды апарып келдим. Апарып, анан чөптөрдү кыргыз тилинде айтып бердим да, бул кийгот, бул жалбыз. Бирок көп чөптөрдүн аттарын билбейт экен. Мен чоң атам бардыгын билчү эле. Атам анын жарымын билчү эле. Бул деген сөз чоң атам билгенин жарымын атам билбейт. Атам билгенин жарымын мен билбейм. Ошентип отуруп тил азайып баратат да. Тил жарды болуп баратат. Тилдин жоголушу бул чоң трагедия. Тил менен маданият жоголсо чек араңды ачып кой дейт. Мамлекеттин кереги деле жок дейт да андай. Бул өтө чоң маанилүү маселе. Ошон үчүн баягындай бир геноцид башка, бирок маданий геноцид башка да. Канча элдер бар, тилин жоготту, болду. Сырты кабыгы калды, маңызы жок. Элестетип көрсөңүз, сыртындан карасаң өңү бизде эле, тарыхы бизде эле болгон, тили бизге эле окшош, бирок мисалы Хакас деген эл бар, ошол эле алтайлыктар, аттары Анна Петровна, Нина Сергеевна болуп кала бербедиби? Ошон үчүн бул тилди сакташ өтө маанилүү. Бирок кантип сактайбыз, кеп мына ошондо да. Билген адам билбеген адамга тилди айтып туруш керек. Албетте көп тил билсин, орусча билсин, англисче билсин, французча билсин, канча тил билсең ошончо адамсың. Билбе деген эч ким жок. Тескерисинче биздин Кыргызстандын жаштары көп тилдерди билсин, бирок эне тилин унутуу жолу менен эмес. Кептин баарын ушунда. Эң чоң трагедия ошол. Азыр менин балам кыргызча билбейт деп мактанган ата энелер бар кадимкидей. Менин балам кыргызча англисче билет, башка тилдерди билет. Тили YouTube көрүп немисче чыгып калды, түркчө мыкты билет, анан орусча сүйлөйт, Толстойду окуп калды. Мен Японияда жүргөндө бирдекени байкадым, аябай өнүккөн эл. Булар мисалы ошол эле Толстойду билбесе билбейт, Пушкинди билбесе билбейт, Дюманы, Гюгону билбесе билбейт, бирок өздөрүнүн басёсун сөзсүз билет да. Булар биринчи өздөрүнүн адабиятын, маданиятын, тилин үйрөткөн эл экен да. Ошондой эл да. Ошон үчүн бир эки нерсе бар. Техника, технология ал өзгөрүп жаңыланып туруш керек, бирок маданият сакталыш керек да. Бал бар го. Бал канчалык узак турса, баасы ушунчалык көтөрүлөт. Эми батыштагылар баягы шарап, вино деп коет. Эми биз аны да айтпашыбыз керек. Маданиятты ушул бал сыяктуу канча сактасаң, ошончолук даражасы көтөрүлө турган нерсе да. Мисалы чет өлкөлүктөр биздин эмне небоскребтерди көргөндө келеби. Мындай небоскребтер Нью-Йоркто болуптур, мындай. Анын жанында эчтеке деле эмеспиз. Ошол эле мисалы билбейм, Бондун жанында, же бир Нью-Йорктун жанында, же Чикагонун, же Гонконгдун жанында эчтеке деле эмес биздин мына шаарларчы. Биздин жаратылышты көргөнгө келет, биздин маданиятты көргөнгө келет. Ошон үчүн мына жерде бизде бизнес-центр бар, ошол жака барып кичине саласың болсо, жок, мен Таширабадка барам дейт. Арганда эле. Аргандай. Ошон үчүн адам тартып турган нерсе бул оригиналдуулук да. Эми Кыргызстанда бир чоң саясатчы бар, мамлекет башкарып жүргөн инсандардын бири, ошонун бир атын айтпай эле коеюн, бирок тарыхы бар да. Ал бул жакта орусча сүйлөп чоңойгон. Анан кыргызчаны каяктан үйрөнгөн айтып берейинби? Москвага барып окуганда. Кыргыз. Ошол жака барып, ошондо түшүнүптүр да, мен канчалык мен бул эл болом деген менен мени бул өздөрү катары кабыл албайт экен. Мен качан кадыр күтөм, качан өзүмдүн маданиятымды, тилимди, тарыхымды билгенде деп. Ушуга чейинки мамлекет башкаргандардын арасында менимче тарыхка эң күйүмдүү инсандардын бири ошол болду окшойт. Ошон үчүн балдарга тил үйрөтүш керек. Балдарга тил үйрөтпөсөң, бул улутуңдун келечеги коркунучта да. Бирок бул деген сөз бул улутчул болуп эле кыргыз көппү, жылдыз көппү, бир гана кыргызча сүйлөйлү, бул туура эмес. Азыркы дүйнөдө мисалы маалыматтын менимче бир 80% англис тилинде. Андан башка да тилдер бар. Кытай тили аябай популярдуу болуп баратат. Араб дүйнөсү бар. Орус тили мурдагыдай болбосо дагы ал дагы чоң тилдердин бири. Ошол аркылуу биз дүйнөдөгү илим, билимди, маданиятты үйрөнүшүбүз керек. Бирок өзүбүздүн тилди унутуу жолу менен эмес. Эми караң, асмандагы жылдыздар бар го. Баардыгы биригип калса, мындай көркүн жоготуп коймок да. Бул тил деген бизди эмне үчүн
алла таала орус кылып жараткан жок, пакистанды кылып жараткан жок, араб кылып жараткан жок, кыргыз элинин аманатын сакта деп, тарыхыңды сакта, өзгөчөлүгүңдү сакта, маданиятыңды, диалектиңди, тилиңди сакта, анан башка нерсени үйрөнө бер деп. Бул аманат мойнуңда.